мен мисалы үчүн Альфанын ветеранымын. Мугалиммин. Мына 14 жылдан мугалим болуп иштейм. 4 жыл Альфада иштесем, мага окшогон балдар, жигиттер бар. Баткенде жүрүшөт. Бирөөнө тең чек берилген эмес. Бирөөнө теңчи, бир, ма кой, сен мекенди коргоп атасың. Мага 50 сотикке ферма кылып алчы, мына бак кылып алчы, сен заслугаң бар дебейт. Эртең эл бербейт балдар. Мен 2 балам бар, мен жөнөтпөйм согушка. Мына завод, фабрикасы барлар, мына жерлерди 38 гектардан сулуу жерди ээлеп ферма кылгандар, завод саган, ресторан сагандар балдары 15 жыл ошол жерде служба кылыш керек. Биз 5 сот үйүрүшүдөн балдарыбыз өлүп кетиш керек. Ушундай приоритеттерди айыл өкмөт бюджетинен караса болот. Карабайт да. Жок, onu мен түшүнө берем. Эми мен айтканым ошо кооператив биздин элдин өзүбүздүн жерди берсе, тала жерлерди, үлүштөрүбүздү берсе, мыйзам чегинде, мыйзамдын рамкасында, ошо мыйзамсыз киргизип алса, сот аркылуу кандайдыр бир чечим менен кайра кооперативдин чыгарып коюш керек да. Анан эл ошо балдарга, ошо окшогон балдарга жерин бөлүп берет, жаштарга бирдеке куруп берет эле. Бизде эле Россияда ошончо бала турат, инвестиция кылып, спорт поле кыла албайбыз. Балдар айтып атат, акчаны өзү салабыз, бизге айыл өкмөттүн кереги жок деп атат. Мектепти да билесизби? Журналисттер тартып келип тартканда мектебибиз аварийный состояниеде турат. Чуркап келишти баардыгы. Тартып турбайбыз деп. Булардын эмне бирдемкеси ачылып калат окшойт. Келди өздөрү чуркап. Келгенсиз туурабы, Раис? Жок.